Төраға Талант Мамытов баштаган депутаттык делегация Россия Федерациясына атайын иш сапары менен барып келди. Жолугушууда тараптар Россияда эмгектенген кыргыз мигранттары тушуккан көйгөйлөрдү талкууга алышты. Бишкек шаарына 250-ге жакын газ жана электр энергиясы менен жүрүүчү автобустар алынып келери күтүлүүдө. Мындай аракет менен борбор каланын экологиялык абалын жакшыртууга мүмкүнбү? Мына 1,5 миллиард бюджетке киргизип атабыз. Биз дагы ушундай жакшы сапаттуу автобустарды алып келип, шаардагы райондордун атын өзгөртүү сунушталууда. Аталыштарына кичине бир көңүл коюп атасыздарбы? Бир нукура кыргыз тилинде атасы. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке 2020-жылы эле киргизилген экен. Белгилүү себептерден улам аталган мыйзам долбоору ушул мезгилге чейин каралбай келген. Бул маселеге кайрадан кайрылган кыргыз өкмөтү азыркы шарттарга ылайык жаңылап койгонго да жарашпаптыр. Бул жерде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине деп турат да. Конституциянын 79-беренесин ачып көрсөңүз, бул биз депутаттар жөнүндө айтылган берене. Сиздер бияка 79-да киргизип атасыздар, анда башка эле башка темада жүрөт да. Бул баштараак жүрөтүлгөн болуш керек, ошого байланыштуу. Биз сиздин замечанияларыңызды эске алайлы, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Мыйзам долбоору боюнча келген министрдин орун басары өз белгилегендей даярдыгы жок болуп чыкты. Мына азыркы баяндамачы, сиз мына сапаттуу мындай жооп бере албай жатасыз. Муну ачык айтыш керек. Почему? Потому что мына грамматический ошибка болуп атат, башка болуп атат. Конституциянын беренелерине чейин алмаштырып алып атасыңар. Бул абдан туура эмес көрүнүш. Мен бул вопростор менен үстүртөн гана таанышмын. Мен башка суроолор менен ооба, түшүнүктүү. Ошону башында айтып койсоңуз туура болмок экен. Өкүнүчтүүсү ушундай маселелерди алып келгенден көрө сиздер эски 20-жылы кабыл алган мен азыр алып келип азыр өткөзөйүн деп атасың да. Андан сырткары башка маселелерди алып келсеңиз жакшы болот эле. Сизге мен жеткизип коюңуз жетекчиңизге. Сиз билем буну күрөт этпей жетекчилерге жеткизип коюңуз. Чын-чынына келгенде мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал киргизилген учурда чет элдик жарандардын Кыргызстанда жүрүүсүнүн укуктук мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө максатын көздөйт. Анткени COVID-19 же 2020-жылдын октябрь өңдүү кырдаалдарда бул багытта бир катар кыйынчылыктар жаралган. Я буквально чуть-чуть разъясню. Здесь не идет речь о наших гражданах, о которых вы говорите, да? Речь идет все-таки, здесь вот четко написано. Решение о продлении срока действия временного постоянного вида на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства. Сейчас вот мы рассматриваем, речь о них идет. Это особая категория. Алардын бир кандайдыр бир мындан аркы аракеттерин жашашына бир мыйзамдаштырып туруп жашаганына жана башка жактарга кете турган болсо бир иши болсо аны жолжоболоштуруп коюу жөнүндө да бул жерде. Жыйындын соңунда депутаттар мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп беришти. Россия эки федералдык мыйзамына өзгөртүү киргизди. Анын таасири мигранттарга тие баштады. Ал жаңы өзгөртүүдө Орусияда сырттан келгендерге мыйзамдык талаптар күчөп, мигранттар үчүн кошумча эрежелер ишке кирди. Анда квартал сайын медициналык текшерүүдөн өтүп туруу милдеттендирилген. Россияда иштеген кыргызстандыктар бүгүнкү күндө саламаттыгын текшертүү үчүн катарлап кезекте турушат. Медициналык кароонун баасы 6000 сомду түздү. Тармактык комитет журтташтардын көйгөйүн чечүүнүн аракетин көрүүдө. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети чет элдик жарандардын милдеттүү медициналык текшерүүнү өтүшү боюнча Тышкы иштер министрлигинин маалыматын уктум. 29-декабрга чейинки кирген биздин жарандар, аларга бул медициналык текшерүүдөн өтпөйт. Бул 29-декабрдан кийинки кирген биздин жарандарга тиешелүү. Тагыраагы ИАЭПке мүчө мамлекеттердин Россия Федерациясынын эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан мигранттардын учурдагы абалы каралды. Азыркы тапта Орусия жергесинде иштеген мекендештер административдик штрафтарды төлөөдөн сырткары майда чүйдөт тартип бузгандары тез эле кара тизмеге кабылууда. Айрымдары ал жакта ишке чыга албай, же мекенине кайта албай убара тартышууда. Биздин мекендештер бизди багып атат. Биз алар жөнүндө даже ойлоп койгон жерибиз жок. Биз билбейбиз, биз бул ал жакка карайт, бул жакка карайт деген жоопду азыр алар угуп отурат. Ошондуктан эми азыр ушундай суроо пайда болгонуна
байланыштуу ушундан бир жыйынтык чыгарып туруп бир диалогко келеликчи бардыгыбыз. Министрдин орун басары 2021 жылдын 29 декабрынан тартып Россия Федерациясына кирген чет элдик жарандар милдеттүү түрдө мамлекеттик манжа изин каттоодон сүрөткө түшүү, ошондой эле медициналык текшерүүдөн өтүшөрүн айтты. Беларус өзгөчөлүк алган. Талкууда депутаттар Кыргызстан ИАЭПке мүчө экенине байланыштуу жеңилдиктерди кароо керектигин ырасташты. Россия Федерациясына кирип аткан бардык мамлекеттердин граждандарына тиешелүү, бир эле Беларусь Республикасы бул талапты аткарбайт. Билесиздер, алар менен биримдик союзное государство деген бар, ошонун негизинде алар бул эмеден бошотулган. Баарыбыз ЭЭПтин мүчөсүбүз да. Белоруссия да мүчөсү, биз да мүчөбүз. Туура кандайсыз? Жок, жакыныраак. Биз дагы жакын болсок болот да, биз мигранттардын талабын талаш кетип болотпайбы? Биздин мигранттарды коргоо боюнча, талаптарын талашуу боюнча көрүп атпайбызбы? Эл кыйналып атпайбы азыр? Я думаю, что мы можем просить у них увеличение количества вот такого рода центров, где проходят медицинские осмотры, где снимается вот эта дактилоскопия. То есть, чтобы они побольше открыли таких центров, не создавая вот таких столпотворений. Не делать, даже вот они сейчас говорят о отдельный коридор, но это же не помогает. Им нужно просто попросить их, чтобы они таких центров сделали побольше и по сумме, может тоже дать свои предложения, чтобы они сделали ниже, да, сумму. Вот в этой части было бы хорошо, если бы наш МИД отреагировал бы официально. Понятно, это их суверенное право принимать законы. Эмгек мигранттардын көйгөйлөрүн чечүү негизги жана маанилүү, андыктан натыйжалуу чараларды көрүү керектигин эл өкүлдөрү кошумчалашты. Негизги маселе өтө орчундуу болуп атат. Бул боюнча биздин төрага депутаттар тияка барышат, барганда да бул маселени көтөрөт. Мына ушул мигранттардын маселелери эки тараптуу кызматташтыктын негизги багыттары. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегациянын Москвага расмий иш сапары маалында талкууга алынды. Төрага Талант Мамытов Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин жана федералдык кеңештин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту. Жолугушууда спикер кыргыз мигранттарынын укуктарынын сакталышы тууралуу көйгөйдү ортого салды. Кыргызстан ИАЭПке мүчө экенине эске алуу менен мекендештерге тиешелүү эрежени кайра карап чыгууну суранды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегациянын расмий иш сапары Кремль дубалынын жанындагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коюу менен башталды. Андан соң төрага Талант Мамытов мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө кызматташтыктын негизги багыттары боюнча бир катар маселелер талкууланды. Парламенттердин тармактык комитеттеринин жыйындарыны Россияда, ал эми Кыргыз-Россия парламенттер аралык комиссиясынын 10-отурумун Кыргызстанда уюштурууну сунуштайм деген Талант Мамытов Вячеслав Володинди Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Вячеслав Володин эки тараптуу мамилелерди мындан ары дагы бекемдөөгө басым жасалаарын белгиледи. Отличает наше взаимоотношение постоянный контакт, желание развивать парламентское измерение, наполнять содержанием конкретно, поэтому думаю, что все присоединятся и поддержат ваше предложение провести совместное заседание профильных комитетов. Муну менен катар расмий иш сапар тууралуу сунуштуу кабыл белгиледи. Ошондой эле төрага Талант Мамытов мамлекеттик думанын төрагасы менен болгон сүйлөшүүлөрдө милдеттүү медициналык текшерүүдөн өткөрүү эрежелери жөнүндөгү жаңы федералдык мыйзамдан келип чыккан мигранттардын укуктук абалына да токтолду. Аталган мыйзамдардын талабы боюнча ушул Россия Федерациясына келген чет элдик жарандар 30 күнүн ичинде 6 жаштан өйдөнкүсү атайын ушул медициналык кароодон өтүп, дактилоскопия тапшырып, бир топ ушундай жанакы көрсөтүлгөн тартиптен өтүүсү каралган. Бул маселе албетте бир топ биздин жарандарга көйгөй жаратты. Анын ичинде ошол Сахаровада болуп аткан кезектерди биз өзүбүз көрүп, байкап турдук. Ушул маселелерди дагы ушул жолугушууда көтөрдүк. Ошону менен бирге эле Кыргызстанда миграциялык борбор ачуу туурасындагы төрага Талант Мамытовдун сунушу боюнча Вячеслав Володин аталган маселе
иштелип чыгып, Россия Федерациясынын өкмөтүнө жөнөтүлөрүн билдирди. Ушул эле күнү Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Россиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен да жолугушту. Жолугушууда Кыргыз-Россия кызматташтыгынын күн тартибиндеги актуалдуу маселелер талкууланды. Алгач Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко парламенттик делегация мүчөлөрүнүн депутаттык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, Жогорку кеңешке ийгиликтерди каалады. Знаю ваш личный настрой на координацию совместных усилий наших в региональных, международных делах. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить в первую очередь вас, ну и депутатов Жогорку Кенеша за активное участие в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ. Өз кезегинде Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов эки өлкө ортосунда натыйжалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн өз ара терең түшүнүшү бар экенин белгиледи. Андан тышкары жолугушууда миграция тармагындагы кызматташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз мигранттарына ЭАЭПтин мүчөсү катарында жеңилдиктерди берүү туурасында сөз болду. Биздин жарандар ошо административдик бир эки жолу жоопкерчиликке тартылган болсо, бир тараптуу биздин жарандарга эч кандай кабарлама бербей туруп, кара тизмеге киргизип, аларды Россия Федерациясынан чыгаруу маселеси бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул бүгүнкү күнү ошол жашаган жеринде каттоо. Бул дагы бир топ көйгөйлөрдү жаратып атат биздин жарандар үчүн. Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко кыргыз тараптын миграция жаатындагы тынчсыздануусун эске алып, бул багыттагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен иштерди улантууну сунуштады. Кийинки күнү Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Россиянын мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы Равил Гайнуддин менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын диний агартуу мекемелеринин ортосундагы байланышты өнүктүрүү жана бекемдөө, диний чөйрөдө натыйжалуу саясатты ишке ашыруу, диний жана светтик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов баштаган депутаттар Россия Федерациясындагы иш сапарынын алкагында Москва шаарында кыргыз диаспоралык уюмдарынын лидерлери жана активисттери менен жолугушту. Жолугушуунун катышуучулары Кыргызстанды өнүктүрүү маселелерин, андан тышкары эмгек мигранттары туш болгон көйгөйлөрдү талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө төрага Россиянын аймагында эмгектеген Кыргызстандын жарандарынын укуктарын коргоо багытында өлкө жетекчилиги тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу кеңири маалымат берди. Муну менен катар Талант Мамытов чет жердеги жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону активдештирүү, ошондой эле мекендештерди өз мекенине кайтаруу өлкө жетекчилиги алдыга койгон артыкчылыктуу багыттардын бири экенин кошумчалады. Ал эми жолугушуунун катышуучулары мигранттар туш болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Талант Иванович, вы представляете, что мы каждые 3 месяца, с 15 числа некого месяца, бегаем сдавать, я тоже мигрант, вот эти вот медицинские документы. Өзүбүз туура мамилени жасаш керек. Бул Россия Федерациясы, бул жерде өзүнүн мыйзамдары бар. Жалпы келишимдердин негизинде ошол бирдей шарттар жаратып бергиле деген өтүнүч менен кайрылып атабыз да. Албетте сиз айткандай туура мына юрист катары мен туура көрөм, бул нерселер бар да. Бирок сүйлөшүү жолу менен ушуларды коюп, талкуулап, бул дагы бир топ вакытты талап кылат. Эмгекти, мээнетти биз бул багытта да бир алып барабыз. Жолугушууда төрага мекендештердин ушул жана башка бир катар суроолоруна жооп берип, мында айтылган бир катар көйгөйлөр мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин, федералдык кеңештин төрайымы Валентина Матвиенко менен болгон жолугушууларда кеңири талкууга алынганын белгилеп өттү. Борбор каланын абалы кандай? Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев өз ишмердиги тууралуу депутаттарга маалымат берди. Суроо жоопту эл өкүлдөрү баш каладагы мыйзамсыз курулуштар, коомдук транспорт маселесин көтөрүп, шаардагы райондордун атын өзгөртүүдө сунушталды.
Шаар бийлиги маалымдагандай берилип жаткан 33 миллион еврога 250 даана автобус алынмакчы. Жашыл шаарлар алкактык программасы боюнча газ менен жүрүүчү экологиялык тазараак транспорт сатып алууну көздөшүүдө. 250ге жакын даана автобустарды биздин экологиялык анан кийин жакшы шарт түзүү максатында алып келип атабыз. Андан сырткары АБР аркылуу 120 автобус бар. Быйыл мына 1,5 миллиард бюджетке киргизип атабыз. Биз дагы ушундай жакшы сапаттуу автобустарды алып келип. Депутаттардын көпчүлүгү учурда жергиликтүү машина куруучулар автобустарды курап жатканын айтып, аларга артыкчылык берүүнү айтууда. Жакында эле Белес деген жаңы кыргызстандык автобус элге көрсөтүлгөн. Биздин өкмөт тарабынан түз сатып алуу багытында өкмөттүн токтому менен өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында ошол автобустарды эки ишканага тапшырма берип, ошо газ менен иштей турган кылып кураштырганга мүмкүнчүлүгү бар. Каржы министрлиги менен мэрия бул суроого так жооп айта алган жок. Жергиликтүү өндүрүшчүлөргө буйрутма берүүнү же бербөөнү донорлор өздөрү чечерин айтышып, банкка сунуш бермей болушту. Кудай буйрса мүмкүнчүлүк бар. Ошо жылдын аягына чейин ошо 250 автобус жасагандай. Анан эгер газовый десе, биз ошо эле моторду газовый кылып жасап бергенге даярбыз да. Ошо 20 жылга чейин биз карап бергенге даярбыз. Берилип жаткан 33 миллион евронун 25 миллиону кредит, төлөө мөөнөтү 12 жыл. Акчаны Бишкек мэриясы кайтарабы же республикалык бюджеттен төлөнөбү? Бюджетке күч келтирбей, насыяны кайсыл мекеме алса, ошол өзү кайтарышы керек дешет депутаттар. Сиз да так айткан жоксуз. Ким төлөт десе, жергиликтүү бюджет. Расчет коюш керек, канча жылда төлөйт? 10 жылдабы, 20 жыл, 30 жылдабы? Так расчетуңуз жок. Графигиз бар, ошол графикке карата биз төлөп турабыз. Сиз деген бул биз казына. Финансы министрлиги. Эмнеге биз деп атасыз? Жок, биз финансы министрлиги төлөш керек ошону. Ошону эсептеш керек бардыгын. Алынган кредитти акташ үчүн жол кире төлөө системасын жолго коюу керек. Депутат бардык шаардык автобустарды жабдып, карта аркылуу төлөгөнгө өтүү керек деген сунушту кошту. Вы еще активней занимались безналичным платежом. Вот эту карту Тулпар, то, что внедрили, это хорошо. Надо это продолжать, чтобы люди именно стимулировать людей переходу на карточки, потому что вот именно когда наличкой платят, вот там все проблемы возникают у нас. Один из условий, все практически новые автобусы, они оснащаются данным оборудованием. Буга чейин шаар бийлиги көптөгөн автобустарды сатып алып, бирок көз боемочулуктар болгон. Сапатсыз кытайлык транспорт кыска мөөнөттө иштен чыгып, Бишкекте кадимкидей автобустардын мазары пайда болгон эле. Бул ирет Ордо калаада коомдук транспорт маселеси канчалык деңгээлде чечилет деген суроолор бар. Жыйынтыгында сунуш пикирлер менен мыйзам долбоорун тармактык комитет жактырды. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Бишкек мэриясына автобустарды сатып алууга 33 миллион евро грант насыя бермей болууда. Ратификациялык мыйзам долбоору тармактык комитетте кайрадан каралды. Эл өкүлдөрү берилип жаткан кредитке чет мамлекеттен эмес, жергиликтүү өндүрүшчүлөр чыгарып жаткан автобустарды сатып алууга үндөп жатат. Буга шаар бийлиги эмне дейт? Кененирээк кийинки сюжетте. Кызматынан бошоор алдында парламентте шаар чарбасы боюнча маалымат берген экс-мэр Айбек Жунушалиевдин айтуусунда быйыл жөө жолдорго басым жасалып 90 чакырымдай тротуар оңдоону пландашкан. Чоң максаттардын бири бул унаа тыгыны көп болгон кесилишке айланма жол куруу. Кытай мамлекетине жөнөтүлгөн болчу макулдашуудан бүгүнкү күндө өтүп атат. 44 миллионго бул развязкалар. 3 развязканы биз белгилеп атабыз. Бул Фучика менен Льва Толстого көчөлөрүнүн кезилишинде, Молодая гвардия Льва Толстого, анан Анкара 7 апрель көчөсүндө. Шаар бийлиги 37 объект мыйзамсыз курулуп жатканын аныктаган. Белгилүү болгондой мурда өз билемдик менен салынган курулуштарга 20 000 сом гана айып пул салынып келген болсо, азыр анын көлөмү 200 000 чыгыптыр. Бул мыйзамсыз курулушту токтото алабы деген эл өкүлдөрү учурда деле 16 кабат үй кызыл сызыкка салынып жатканын белгиледи. Токомбаева Сухэ-Батородагы 16 этаждык чоң жашыл зонага красный линияны карабай, незаконный высоковольттун алдында стройка түшүп атат да. Бишкек глав архитектурага сунуш бердик. Айрым жерлер боюнча корректура киргизүү максатында. Мындай чоң көп кабаттуу үйлөр эмес, мына жеке курулуш үйлөрдү дагы мыйзамдаштыруу максатында. Эл өкүлү коомдук транспорттук коллапс болгон күндөрдү эске салып, электр энергиясын өндүргөн Кыргызстанга троллейбустарды сатып алуу жөнүндө дейт. Мурдараак шаарга 52 троллейбус 120 000 евродон сатылып алынганын айткан депутат
бул сатып алууда коррупция болушу мүмкүн деген шек саноосун айтты. А вам выдали 8,4 миллиона евро. А где 2 миллиона 100? По моей информации, 2,1 миллион евро ушло, вдумайтесь, на обучение и транспортировка и документация. Это вы что, самолетом их привозили, что ли? Депутат Айбек Алтынбеков Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалоо сунушун айтып, шаар бийлигинин позициясын сурады. Ушулардын аталыштарына кичине бир көңүл коюп атасыздарбы? Бир нукура кыргыз тилинде атасак кандай болот? Бир нече сунуш бар. Аларындагы мындай каралгычы жобо тартиби бар, ошонун нугунда каралып атат. Талкууда шаардагы башка көп көйгөйлөр көтөрүлүп, сунуш пикирлер берилди. Кыргызстанда 110 миңден ашуун үй бүлө жөлөк пул алат. Бирок көпчүлүк жардамга муктаж көп балалуу үй бүлөлөр жөлөк пул алуу укугунан ажырап калууда. Мунун себептери Жогорку Кеңештин ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында кенен талкууланды. Жөлөк пул берүү боюнча мыйзам кандай иштеп жатат? Бул боюнча кесиптешимдин репортажынан көрө аласыздар. Фракция жыйынында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин маалыматы угулду. Алгач ал жөлөк пул берүүнүн эрежелери жөнүндө айтып берди. Үйүндө килеми бар болсо, же холодильниги бар болсо, же телевизор бар болсо, анда бул үй бүлө мындай жетиштүү үй экен, барга пособие бербейбиз деп, пособияны бербей койчу. Муну чек катары чыгарганыбыз уже 5-10 жыл болуп калды уже. Айрым учурларда жөлөк пул берүүдөгү мыйзам актылары так иштебей, жарандардын арасында нааразычылыктар болуп жатат. Малың бар, жылкың бар, автоунааң бар, холодильнигиң бар. Дагы башка бир топ жагдайларды айтып, пособияны кыркып койгон учурлар көп. Чет өлкөгө жумуш издеп кеткен мигранттардын балдары дагы жөлөк пулдан кур жалак калууда. Күйөөсү Россияда иштеген болсо, Россияга эле кеткен болсо, сенин үй бүлөңдө бирөө Россияда жүрөт, сага акча келип турат, деп эле көз ачыктык кылып атышпайбы буларыңызчы? Көз ачыктык кылып, аялы балдарына пособияны чегирбей коюп атат, ошол комиссияңыз. Бир топ эл өкүлдөрү жөлөк пул абдан аз экендигин белгилеп, бюджетти кайра карап чыгуу зарылдыгын белгилешти. Үй бүлөнүн жалпы кирешеси ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлгөндө 1000 сомдон ашпаш керек дейт. Бул киреше 1 айлык кирешеби 1000 сом же 1 күндүкпү? 1 айлык. 1 айлык. Анда 1 айга 1000 сом, кантип 1000 сом менен жашайт? Киреше 1000 сом болсо. Жардамга муктаж жарандардын көйгөйлөрүн чечүүдөн мурда СОС адистеринин дагы айлык маянасын көтөрүү зарыл. Чынына келгенде муктаж үй бүлөлөр ала албайт дагы, колунда бай, чирик, байлыгы көп адамдар алып атат. Бул 50% десем жаңылышпаймын да. Ошону кайра ревизия кылып чыгыш керек. Конкретный реформа жасаш керек. Депутаттардын дээрлик көпчүлүгү сүйүнчү пул, жөлөк пул берүүдө жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүү зарылдыгын айтышып, тиешелүү министрликке тапшырма беришти.